Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 1941 жылдын 22 июнь күнү таңкы саат 4-тө фашисттик Германия Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. 5 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен, жай тургундарынан ажырап, бир канча шаар, айылдар тыптыйпыл болгон. Улумун айтып келебиз, тарыхты унутпагыла деп. Ооба 80 жыл өттү. Ошол 45-жылы төрөлгөн адам бүгүн 80ге чыккан аксакал менен байбиче. Улам баягы согуштун каат үндөрү алыс кететкен, бирок адамдын, биздин, балдардын, адамдардын согушту эскерүүсү мен оюмча унутулбайт болуш керек. Апаатта 10 миңдеген жарандар дайынсыз жоголгон. Кыйынчылык жоготууларга карабай, Советтер Союзунун аймагында эле эмес, дүйнөдөгү фашизмди жеңүүгө кыргызстандыктар да зор салымын кошкон. Негизинен ушу согуш жөнүндө айтылганда биз көбүнчө солдаттарды жана ошол согушту жамандыкты, өлүмдү гана эстейбиз, жана тылда иштеген кишилер жөнүндө көбүнчө унут калабыз. Ошол себептен биз каарыган аталар өздөрүнүн жашоосунун аягында алар ошу бүт түйшүктү өздөрүнө алган жана жаш балдарга тажрыйбасын бергенге аракет кылган. Аял кишилер өз күйөөлөрүн, өз балдарын жана өз аталарын жоготкон, бирок ошентсе да сынган эмес.